ушул чүйөрүмүнөн жалалаттан Россия Федерациясына жана Казакстанга клубника, малина, карагат, эжа малина экспорт кылып жүрөм. Россия, Казакстан бир 15 шаар менен иштешебиз. 15 шаарында точкаларыбыз бар, алар иштейт. Анан көп дыйкандар менен иштешебиз. Жалаң дыйкандар менен иштешебиз. Ошол дыйкандарда дүйнөдө кризис болуп атат. Ошол кризистен кантип чыгабыз? Кризистин бизге канчалык деңгээлде зыяны тиет? Баа кандай болот? Дыйканчылык кандай болот? Келечеги кандай деген суроолор болот. Ошого бир видео ролик тартып коелу деп чечтик. Биринчи маселе бул дүйнөдө болуп жаткан кризис биздин экономикага жана дыйкандарга канчалык деңгээлде зыян тийгизет? Мигранттардын келүүсү, жумушсуздук. Чынында азыр акыбал оор болуп турат. Мен ушул Россиянын, Казакстандын экономисттерин, эксперттерин угуп коркуп турган эле учур болуп атат. Россияда көптөгөн чет өлкөлүк компаниялар өздөрүнүн жумуштарын, бизнестерин жаап кетишип атат. Россияда жумушсуздук күчөйт. Анан биздин мигранттарга, орустардын өзүнө жумуш жок болуп атса, биздин Средний Азиядан барган мигранттарга жумуш жок болуп калуу мүмкүн, коркунучу бар. Алардын экономисттердин айтуусу боюнча азыр карапайым эл жакшы дагы биле элек да, жон терси менен сезе элек. Акырын-акырындан экономикасы өсүп барат. Жумушсуздук күчалат деп атат. Жумушсуздук күчалат. Рубльдин курсу азыр 80 болуп атат. Бул башталыш. Дагы 50-ге түшүп кетиши мүмкүн. Ошондо биздин мигранттар эгер 60 миңге иштеген болсо, 60 миң рубль 30 миң сом болуп калат. Ошондой акчага Россияда иштегенге стоит, не стоит? Анан биздин мигранттар кайра бул жака келет. Бул жака келгенден кийин эмне? Бул жака келгенден кийин биздин бул жакта мурда эле жумушсуздук көп болчу, бул кризиске чейин эле. Жумушсуздук көп болчу, эми андан да күчөт. Жылдан жылга бизде кичине дыйканчылык өнүгүп, могу жанагы биржаларда турган жумушчулардын баасы 1000 сомго чыгып калды эле. Мурда 500 сомдон иштейчү, азыр 1000 сомго чыгып калды эле былтыркы жылга. Эми ошол жерлерге да адамдар көбөйөт туугандар. Эгер алар жумушун таштап кетсе, бул жакта жумушчу орундарга конкуренция күчөйт. Анан кийин компаниялар тандап, арзан адамдарды алгысы келет. Өзбекстандагылар да кайтып кетиши мүмкүн. Бизге итак эле Өзбекстандан усталар чыгып иштешип аткан. Алар конкурент болот. Жумушсуздук күчөп турган болсо, айлык акы төмөндөйт. Адамдын кирешеси азаят. Ошон үчүн эмне кылышыбыз керек? Азыр Европа өлкөлөрү бүт экспортун токтотту. Россияга товарларды киргизбей калды. Жанагы машина запчастардан баштап, мөмө жемиштерге чейин кирбей калды. Бул бизге бир мүмкүнчүлүк. Ошон үчүн менин дыйкандарга, айыл элине бере турган советим, биз азыр мына кризис дагы жакшы башталып элек. Ушул маалда бак отургузуп калышыбыз керек да. Именно мен совет бере турган бактар бул ягода, кулпунай, малина, анан ежевика, карагат, чычырканак. Ушул ягодный культурага кирет да. Ушул ягодный культура бул дүйнө жүзүндө баасы кымбат, башка фруктылардан да кымбат жүрөт, овощелерден да кымбат жүрөт. Бул өсүмдүктөргө спрос дайыма болуп келген, мындан ары да боло берет. Конкуренция Өзбекстан бизге конкурент эмес. Алар көбүнчө помидор, огурцы менен
алектенишет. Пахта. Казакстандын эли кичине байыраак элек аларда дыйканчылыкка слабый калаган гектарлап жана буудай суудай айдашып эле ягода өстүргөндөр бар, бирок аз өлчөмдө. А биздин климат, биздин жер шартыбыз тоо боорунда болгондуктан бизге ушул ягодный культура өтө пайдалуу экен. Эгер биз ушуну өстүрсөк, ушуну биздин объемдо өстүрсөк, биздин Орусиянын рыногун ошол Европадан келген товарлардын ордун толуктаганга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Конечно, баа маселеси келип токтолот баарысы. Баасы мурда эгер килограмм биз 350, 300, 250ден сатып жүргөн болсок, инфляция болгонуна байланыштуу биз анда уже 500, 550ге чейин чыгат. Орустардын чөнтөгү жукары. Мурда 2 килограмм алып жеген болсо, эми 1 килограмм жеп калат. Бизге бирок рынок чоңойот, биз мурунку объемду сата беребиз. Bir шаарга мисалы жумасына 10 тонна жөнөткөн болсок, эми жумасына 5 тонна жөнөтөбүз да, дагы башка шаарды кошобуз да. Ошондой кылып, баланс кылып, бааны түшүрбөгөнгө аракет кылып, ошол жака товар сатышыбыз керек. Ошол жака товар сатып, ошол товардын акчасына алардан бизге эмне товарлар керек, ошолорду алып келип өзүбүздүн элибиз ошо менен тирлик кылыш керек да. Эгер мисалы жумушуңуз жок болсо, малыңызды сатып продукты кылсаңыз, бул өзүңүзгө зыян да, мындайча айтканда. Ошон үчүн мына биз өзүбүз өндүрүп, орустарга сатып, анан орустардан продукция кайра сатып алышыбыз керек да, өзүбүзгө керектүү. Мисалы майса. Эгер өзүбүз өндүрүп сатпасак, бизге кыйын болуп калат. Мурда 95-98 жылдарга чейин бизде эч нерсе өндүрүлгөн эмес. Ошондо биздин туугандар ошол учурларда чоң кризис болгон. Ал учурда биз деле жаш болсок дагы билебиз. Жанагы жүгөрүнү тарттырып, загара кылып, ошонун жеп калганбыз да. Эми азыр 21-кылым ага жетпейт болушубуз керек деп мен ойлойм. Бирок кризис бул көпкө созула турган, анан кийин экономикалык жактан чоң эле зыян алып келеткен да, менин оюмча. Ошон үчүн биз баарысына даяр болуш керек. Мына биз быйылкы жылдан баштап өзүбүз өндүрбөсөк, бизге жумуш бербейт. Орустар да жумуш бербейт, казактар да жумуш бербейт. Алар өздөрүнүн элине жумуш бергенге аракет кылышып атат. Мигранттар жөнүндө такыр ойлонушпайт. Россияда эми мурункудай жанагынтип чыга алып калтыр этип иштеп, кайра келип үйдө квартплат төлөп коюп жата турган заман болбойт. Жашоого оорлошот. Ошон үчүн жаштар, айрыкча мен жаштарга кайрылып атам да, эртерээк келип, ушундай бир нерсени өндүрүп, ынтымакта иштей турган убакыт келди. Айылыңарга келип, канча жер болсо ошонун баарысына ошол азыр маалымат кенен, ошол мөмө жемишти өстүрүп, объемду чыгарып, Россиянын рыногун, Казакстандын рыногун камсыз кылганга бизге мүмкүнчүлүк бар. Баасы кымбат болот бул ягодалардыкы. Былтыр малинанын баасы 200, клубниканын где-то 120 сомдун тегерегинде болду. Анан экинчи маселе бул эмне себептен ягода тигиш керек? Бул экономикалык жактан айтып атам, ошо экономикалык жактан көбүрөөк пайда алып келет. Гектарлап эксеңер миллиондогон пайдалар түшүрсө болот. Где-то 10 сотук жерден 200 миңден 500 миңге чейин акча иштесе болот. Караганынан зависит этет. Анан кийин көчөттүн качествосунан зависит этет. Кандай жакшы Европанын жакшы сортторунан тиксеңер, эгер жакшы түшүндүрөт. Экспорт маселеси эми азырынча биз Россиянын рыногуна, Россия менен Казакстандын рыногуна иштеп келгенбиз ушул күнгө чейин. Азыр ошол Казакстан, Россиянын рыногуна иштей беребиз. Ошолордун базарларына биз точкаларыбыз бар, ал жака жөнөтөбүз.
беребиз. Бирок биз дополнительно биз переработканы ойлонушубуз керек. Азыр сүйлөшүп атабыз. Ушул переработка кылсакпы деп дагы ойлонуп атабыз. Ал жака пландарыбыз бар, проектлерибиз бар. Кудай буйрса аны ишке ашыра турган болсок, биздин дыйкандар такыр кыйналып калат. Биз переработка кылып, кургатып, тоңдуруп, варенье кылып, ошондой чоң заводдорду койгонго пландап атабыз. Потенциалдуу инвесторлор менен сүйлөшүп атабыз. Аларды коюп кала турган болсок, биз Россия, Казакстандан башка дагы Кытай, Япония, Европа, Араб Эмираттары, ошол жактарга чейин биздин товарларды кетиргенге мүмкүнчүлүк бар. Эми биз чынында бул ягода боюнча максаттарыбыз чоң, дүйнөлүк рынокко чыгабыз деген максаттар бар. Ошонун үстүндө иштеп атабыз. Форумдарды өткөрүп атабыз, семинарларды өткөрүп атабыз, чогулуштарды өткөрүп атабыз. Элди ошого үгүттөп атабыз. Эл деле булдун пайдасын көрүп калды, ошого аракет кылышып атат. Кудай буйрса. Анан кийин дыйкандарда анан Россиядан келип, Россиядан кичине акча топтоп, каяка инвестиция кылсам, эмне кайсы бизнеске салсам, мал алсам же дыйканчылык кылсам же бал турсам дегендер болуп атат. Малбы же дыйканчылыкпы? Мал Кыргызстандын бардык эле жеринде боло бербейт. Эми нарында, көлдүн анча-мынча жерлеринде, Жалал абадтын анча-мынча жерлеринде болушу мүмкүн, бирок түштүктүн көпчүлүк жерлеринде мал бакканга шарт жок. Чөп кымбат, мына быйыл эле тойт кымбат болду. Аны биз көп количество мал багып, экспортко, башка мамлекетке сатканга бизде шарт жок, чынында. Мал боюнча да. Россияга экспорт кылабыз, Россия өзүнүз камсыз кылат. Болгону бизде шарт туура келбейт. Мен малдын пайдасынан зыяны көбүрөөк деп эсептейм. Себеби дегенде мал экологияны да өлтүрөт. Постоянно андан көрө ушул ягоданы өстүрсөк деп ойлойм да. Ягоданы өстүрсөк бул жаратылышка зыян алып келбейт. Биздин дыйкандар өндүрүп экспорт кылсак чоң мүмкүнчүлүктөр бар. Башка мөмө жемишти айта албайм. Мисалы алма, өрүк деле Россияга сатылып жүрөт, дагы деле сатылып өрөт. Бирок келечегин мен ушул ягодалардыкын жакшы көрө алам да. Анан азыр келечеги боюнча да эми азыр ушундай кризис кезинде биз ушул мүмкүнчүлүктөн, ушул кыйынчылыкта биз иштеп турсак, азыр эми мурункудай экономикабызды мурда машина алып, үй салып аткан болсок, дыйканчылыктан пайда болот. Эми быйыл жыл оор боло турган болсо, 1-2 жылга биз жашаш керек болуп калат, чынын айтканда жашаш керек болуп калат. Строй материалдар кымбат болот, машиналар да кымбат болот, машина запчастары кымбат болуп калышы мүмкүн. Иштеген акчабыз биздин карабыздан артпай калышы да мүмкүн да. Эгер кризис чынында ошондой, азыр эксперттер айтып аткандай оор боло турган болсо, биз ошол шартка келип калышы мүмкүн. 1-2 жыл ушундай кылып, 1-2 жыл ушу кризистен чыккыча биз ягодабызды өстүрүп, ошол күчүнө киргизип, рыноктарды ээлеп, ушул рынокто өзүбүздүн ордубузду таап кала турган болсок, 1-3-4 жылдан кийин бул кризис тура бербейт. Эл баары бир мамиле оңолот, кризистен чыгабыз. Ошол маалда биз бул рынокто, дүйнөлүк рынокто, же мына Средний Азиядагы рынокто ягода боюнча номер 1 игроктор болуп калабыз да. Биздин Кыргызстан ягода боюнча Казакстан, Россия, Өзбекстан камсыз болуп калабыз. Может, Кытайга чыгабыз, Монголияга чыгабыз. Болгону биз ушул жактан объем чыгарыбыз керек болду. Кризис бүткөндөн кийин бизде ушундай мүмкүнчүлүк болот, биз өнүгүп кетебиз да. Ошол товарды азыр мисалы 10 сотуктан мисалы 200 миң акча иштеп турсак, быйыл 1-2 жыл, 3 жыл, 200, 3 жыл, 2 жыл, 3
кийин биз ошо 3-4 жылдары кризистен чыгып жакшы иш болуп кете турган болсо 500 миң, 400 миңге чейин доходубуз көтөрүлүшү мүмкүн. Экономика өскөндөн кийин бизге мүмкүнчүлүк пайда болот. Биздин товарга спрос көбөйөт. Биз чоң компаниялар менен иштешип калабыз. Ошентип биздин жакшы мүмкүнчүлүк ачылат. Кризисте биз өндүргөн только өзүбүздөн товар чыгарганга аракет кылышыбыз керек. Россиялыктар өзүн өзү бага албай калышы мүмкүн. Ошон үчүн мигранттар келсе, каяка акча салам дей турган болсо, ошо ягага салып берсе адашпайт. Биз Кудай буйрса Жалал Абадта, Аксыда, анан Ошто, Баткенде өзүбүздүн филиалдарды ачып, ошол жакта приемный пункттарды ачып, ошол жакта дагы прием кылабыз. Быйыл болбосо кийинки жылдан Кудай буйрса биз ар бир областта биздин точкабыз болуп калат. Азыр интернетте суроолор болуп атат, кандай көчөттөр, анын өзгөчөлүктөрүн дагы биздикилер билбей атат. Ошол бирге көчөт саткан жерге келдик, Бахада. Адрес кандай болуп калат? Доронбек Садырбаев 149. Доронбек Садырбаев 149 экен. Мына эмнеде көчөттөр бар экен, могу Жуанжей дейт, Химба топ дейт. Биякта полька бар экен. Булар полька. Бүт эле полкабы? Аны бар экен. Бул полька, 4 атсек полька. 4 атсек полька экен. Булар ушу күзүндө келиптир. Монтип кумга көмүп коет экен. Клубника бар экен. Клубниканын дагы канча сорту бар? Аны бар экен. Клубниканын 4 сорту бар. 4 сорту бар экен. Клубниканын 4 сорту бар экен. Малинанын полька, маравилла, дагы химбатоп, моланасы не? Зюгана деген сорт. Уну атсекте турган Зюгана деген сорт. Көрсөтмүчү Зюганан. Зюгана деген сорт. Зюгананын эмне өзгөчөлүктөрү? Былтыркы жылдан биздин Кыргызстандын дыйкандарына былтыркы жылдан эгиле баштады, өзүнүн жакшы көргөздү. Бул Зюгана өнүшү боюнча эрте жазда эккендер 90% өндү. Булардын өзгөчөлүктөрү коммерческий урожай болуп атат, транспортабельный. Анан бунун тамырлары да бөлөкчө болуп отурат. Чоң тамырлары. Тамырлары чоң болот. Мисалы алганда мына көктөп баштаптыр ама мына уже көктөп баштаган мына. Уже отургуш керек экен. Бизде кечиги барат. Тамырлары мощный. Полька, паланаларга караганда көрүп булардын тамыр дейт. Тамырлары мондай чоң болот да. Өтө жакшы болуш керек да, мындай. Чоңураак болот да, полька паланалардыкы мисалы алганда полькалардыкы мындай болот да. Мунун баасы 150ден сатып атасыңар, э? Мунун баасы 150ден сатылып атат бүгүнкү күндө. Дыйканда биз да тигип көргөнбүз былтыр. Мен ушундан да 1000 штук тиккем. Бул өзүн жакшы көрсөттү чынында. Көчөт жакшы, Зюгана. Биз көбүнчө ошо Зюгана менен польканы элдерге, дыйкандарга. Муну сактоо мөөнөтү кандай? Мунун транспортировкасы жакшы да, транспортабельный деп коет. Биз Россияга экспорт кылып жүрөбүз, аны бареке. Жакшы кетет. Транспортировка анан баягы даамы жагынан булардын айырмачылыгы болот. Бири-биринен ар бир сорт өзгөчө айырмачылыктары болот. Анан транспортировка жагынан уже муну полька паланалар 94-95 жылы чыгатырсам болсо, булар Зюганалар акыркы чыккан топ 10 деп коет. Дүйнө жүзүндө ошонун 10го кире турган сорттор кирет. Мисалы үчүн Зюгана эң мыкты эле болуп аткан моңеки маравилла. Бүгүнкү күндө маравилла сорту дүйнө жүзү боюнча ушул. Бул маравилланын немелери стволдору жана жоон болот экен. Бунун стволу азыр өзүңүздөргө байкап көрсөңүз. Муну чукуп эле коелу, бирок мына булда көктөп калыптыр, бирок стволдору жана жоон болот экен, кызыл болот экен. Маравилла деп эле ар ким ар баланы сатып атпайбы? Ошонун айырмачылыгын көрүш керек да. Булардын корневойчтун өзүндөгү ствол жоон болот да. Бул мисалы үчүн Зюгана сорт 6 килограмм, 5 килограмм өсүндү бере турган болсо, булар жакшы орусча айтканда при соответствии агротехники условия караганда булар 9 килограммга 8-9 килограммга чейин бериш керек ар бир түү. Ар бир түү бою 1,5-2 метрден өйдөрөөк болот. 2,5 чейин болот дейт. Бир эле минус жагы буларды баягы суураак жерге эмес, деңиз деңгээлинен 1700 өйдөдөн ылдыйраактарды жакшы көрөт да. Жакшы өзүн көргөзөт. Кыргызстанга. Жок, ушу дыйкандар ушуну айтып атат да, кээ-биркилер чынында Анвар эке туура айттыңыз. Көлгө, нарынга деле ушуну предлагать этип атат. Бул бийигирээк өсөт дагы,
Анан суук жерде бизде эрте кар түшүп калса өзүнүн полный потенциалын бербей калышы мүмкүн да. Ооба, туура. Ошол коркунуч бар. Толук мүмкүн потенциал, мисалы үчүн потенциал, толук потенциал деген бул 7 килограмм деп коелу, средний 6 килограмм дегенде булар ошол толук бере албай калышы мүмкүн. Учпай калышы мүмкүн да. Ошон үчүн бул Муну ысыгыраак жерлерге тиккен жакшы, а? Бул ысыгыраак жерлер тиккен жакшы да, мисалы үчүн Ош, Жалал Абад, Кара Суу, Чүй өрөөнү. Анан Ысык көлдөн мисалы үчүн деңиз деңгээлинен 1700 метр өйдө боло турган болсо, биз андан көрө башка сорт рекомендовать этебиз да. 1700дөн өйдө боло турган болсо, анда булар толук өзүнүн мощностун бере албай калат. Берет, бирок мощность толук ожидаемый бере албай калат да. Мисалы нарындыктарга. Нарын, мисалы үчүн Ысык көл өрөөнү негизи Полька Палана тиги эле жакшы алышып атат урожайдычы. Полька Палана жакшы алышып атат. Анан кийин срок раннее созревание деп коет. Эртерээк бышкандар Пшехиба бар, Феномен деген сорттор бар. Ошолорду рекомендовать этти. Именно нарын өрөөнү. Ал летний сорт болуп калат да. Булар эрте жаз берет. Эртерээк буларга караганда 20 күн эртерээк бере баштайт. Түшүмүнүчү. Ал Феномен, анан Пшехиба деген сорттор. Ооба. Булар аңгар экени мен да толуктап коеюн. Жок, муну азыр бир көргөзбөйлүбү эми? Болор эми. Мисалы алганда мунун корневой системасы Зюганага караганда эле чоңураак болот да мынакей. Корневой системасы бөлөкчө болот, мына бөлөкчө болот. Именно корневой система бөлөкчө болот мынакей. Жоон болот мунуку. Оригинал Маравила мондой болот. Көрдүңүзбү? Мына шип жок. Мынакей. Мына шип көрдүңүзбү? Эми ушуну алып келели да салыштырайлы. Полкага салыштырып көрөлү. Biz jana мына полканы ачып көрдүк эле. Мынакей. Муну ачып көрсөңүз мынакей. Мындай алып көрүңүздөр мына. Тамырын. Майда чач тамыры болот. Мында майда чач тамыры. Смен ошо. Мына мону майда тамыр. Майда тамыр мо Полька Палана. Бул майда тамыр болот экен да, Полька Палананын. Мунуларды муну көрдүңүздөр, тамырлары өтө калың, жоон тамырлары көбүрөөк болот. Ошон үчүн булар эмени урожайды жакшы берет. Анан мону карасаңыз, мо Полька Палана вот умеренный деп коет, муну ийнелери бар да муну. Монда шиптары болот. Шиптар болот экен. Буну караңыз муну. Явно. Бул тикенектер бар. Тикенектер бар да муну. Мунуку жок. Мына көрдүңүзбү? Мында фото. Көзүңүздөрдө көрсөңүз. Маравиланын баасы канча? Маравиланын баасы бүгүнкү күндө 350 сом. 350 сом. Бирок гарантиясы менен экен да. Ооба, гарантия, сортко гарантия беребиз. Сортко гарантия берет экен. Ар бир эмнени сатсак, ар бир сортко гарантиясын беребиз сортуна. Ар бири өзүнчө отдельно турат. Анан бүгүнкү күндө бул Ысык көлгө кеткен. Келишим менен договор түзүлүп, келишим негизинде Ысык көлгө кете турган муну бир отсекте турат. Могу экинчи отсек, могурекилер сиздерге өзүңүзгө белгилүү болгон Аксыга кетет. О, биз Аксыга кетет. Туугандар, биз Аксыга ушул жерден алып атабыз. Мына. Булай биз азыр жүктөйбүз. Андан тышкары могу жерде жанагы бар. Ежемалина жаңы сорт экен. Туугандар азыр көрсөтөбүз. Могу Ежемалинанын сорту Prime Mark Freedom деген сорт. Prime Mark Freedom бул урожайды да жакшы берет. Андан тышкары бул биз ежевиканы кеч күзүндө кышкыга оройбуз го. Буларды укутуйтет ороп, буларды урожай алып бүткөндөн кийин түбүнөн эле малина кошоп кыркып сала берет. Бүттү. Муну ороштун кереги жок. Муну кыркып эле алып салат. Эмки жаздан кайра эле чыгып, кайра күзгө чейин бере берет. Аны берек ошондо бул малина сыяктуу эле экен да, чайлап чыгат, ошоңуздан түшүн берет, а? Ошоңуздан түшүн берет. Ошоңуздан эле түшүн бере берет. Бунун Prime Mark Freedom баасы 250 сомдон. Андан тышкары жанагы Тайбери деген сорт жолдо келатат. Тайбери сорт бирок бизге да алып келиш өтө кыйын болуп атат. Тайбери бирок тем не менее бирок Тайбери болот. Кудайым буйрса Тайбери сорт болот. Ошол туугандар, ошол Тайбери деген ежемалина да, бул ежевика. Биздикилер көбүнчө азыр адаштырышып атат муну. Бизде ежемалина деп атап алганбыз да, ошо менен калып кетти, ежемалина болчу, бирок бул ежевика. Тайбери деген бул ежемалина. Ооба, Тайбери деген ежемалина болот. Бирок Кыргызстанга барып алып келишибиз керек. Себеби дегенде анын мисалга мына азыр Европа, Россия мамлекетинен уже ситуацияга байланыштуу биздин Кыргызстан, Средний Азиядан заготовка кылып элдерине камсыз кылып беришибиз керек. Ошого боюнча биз канчалык көбүрөөк сорт эксек, ошончолук жакшы. Ар ким өзүнүн алат. Еще андарга суроо да. Могу азыр кризис болуп, согуш болуп атат. Анан кийин азыр жазында
элдин баары жазга көчөт заказ кылышкан да. Биз го күздүгүн алып кетип атабыз. Эми азыр бар эртерээк тиге берели депчи, бизде күн жылып калды. Ошо көчөттөр келиши кандай? Быйыл көчөттөр келеби? Кайсы убакта келет келсе? Көчөттөр келишиден бир аз тоскоолдуктар болуп атат, бирок гарантированный келет 21-22 марттарга уже Кудайым буйрса Бишкекте болуп калат уже. Жакшы. 21-22 марттарга жазгы поступление келе баштайт уже. Уже келет уже. Кудайым буйрса. Эми тоскоолдуктар болуп атат, эми алар чечилүүчү эле эмелер. Бареке. Ягададан башка дагы алма бүт мөбө жемиштин көчөттөрүн сатышат экен. Европада пирме алып келесиңер? Европадан түз алып келебиз. Биз 3 мамлекет менен иштейбиз. Босния, Македония, Сербия. Анан дагы башка мамлекеттер болчу, азыр бир аз кыйынчылыктар жаратууда, бирок Европадан такай 9 жылдан бери ташыйбыз да. Көчөттөрдүн баасы средний канча сом? Мисалы элдер $4 деп сатышып атат. Сиздики алардан көчөтүңүз жакшыбы же начарбы? Баасы кандай? Алмалар баалар 200 сом. Кокон гүлас черешня 250. Персик, шабдалы, нектарин, слива 250 сомдон. Алар эми айтышып атат элдер ушунча сатып атат экен дейт. Анын негизинен эч кандай айырма жок. Ошол эле. Себеби дегенде MM106 полукалик алсак, жарым калик, MM106 подбой. Ал Америкага бара, Италияга бара, Казакстан кайка барса дагы ошол 106 тамыр бойдон калат. Сорт Red Chief, Super Chief, Jeromin, Star Crimson, Golden, Галаны эмеси көптө. Снегарет, Гала де Гостер. Ошол привой болуп эле сорт болуп. Эч кандай айырмасы жок. Эми айтышат, мен өзүм негиз мындай да бекиним. Негизинен мен айтышат көпчү местный жакшыбы же там Европа же башка мамлекеттер жакшыбы же Өзбекстан жакшы. Дарагаттуунун баары жакшы. Адамдын ниетиге жараша болот. Эгер жаман нерсе болгондо бул дүйнөгө Алла Таала бул дүйнөгө жаратпайт эле. Терек мөөлүү эмес, терек дагы жакшы. Келип пайдасын берет деңчи. Пайдасын баары берет. Себеби деген кайсы ниетте, кайсы максатта ниет кылып тиккен болсо, ошо ниетиге жараша ала берет. Аны мисалы үчүн бул Алла Таала жараткан дарактарды бул дүйнөгө. Хадистерде айтат го, Алла Тааланын буйругу менен эгер буйрук болбосо, бул чилдеде да, кышта дагы бир жалбырак чилдейт, кыштайт. Эгер буйрук келген болсо, ал жалбырагы түшүп жерге түшөт. Ошондой эле нерсе, эгерде бул нерсе жаман дарак, эгер жаман болгондо, ал бул дүйнөгө жара албайт болчу. Негизинен да. Мөөлүү береби, мөөлсүзбү? Ал дарактын баары жакшы. Андан кийин полукалик, каликуй бардыгы бирдей эле. Эч айырмасы жок. Ал качествосы кандай болот эми? Сапаты боюнча 106бы, MM подвой точнобу, гарантированный. Мындай болот. Анырке. Сербияныкы оорулуу экен, анан кийин Турцияныкы жакшы экен деген сөздөр да жүрүп атат да. Эми айтыш оорулуу деп айта берет. Мисалы үчүн ал просто конкуренция бек. Мисалы үчүн кымбатыраак, мисалы үчүн бир нерсени кымбатыраак сатыш үчүн арзаныраак нерсени жамандаш керек. Ошол эле. Бирдей эле. Баардыгы бирдей эле. Анын мисалы үчүн бизде көптөгөн кардарлар бар, өз делегебиз, мисалы үчүн анан эч жаман деген киши жок да. Баары эле Кудайга шүгүр болуп атат. Эгерде ошонун баары ошолор айткандай жаман болгондо ушул жерге азыр киши келбейт болчу, басып да келбейт. Турле. Наоборот, претензия менен. Турле анырке былтыр могу жерге келгенде көчөт толтур деле. Быйыл что-то аско. Эми келеби? Эми келет. Быйыл Украинанын событияларга байланыштуу кечигип атат, Кечигип атат, бирок келет буюрса. Быйыл жаан-чын жыл. Жылды жазында погоданы карап иш кылабыз. Эми силер бул жерге 20 марттарга. Бул жерде сатарда эле чыгарасыңар да, халайдыңызды көрүп койгойлу жүрүм. Мейли калат. Булар да ошо халайдыкта бар экен, халайдыкта сакташат экен. Атайын көчөткө деп салгансыңар да? Булар атайын көчөткө салган. Мына туугандар. Мондай экен. Бул жерде температура канча болуш керек? Азыр эле халайдыңар иштеп атат эле? Иштеп атат +2. +2 да. +2 да калат. Мына көчөттөр бар экен бул жерде. Клубника көчөттөр бар экен. Бул жаңы сорттор да. Жаңы сорттор ба? Мисалы алсак, мына Крапа деген сорт. Крапа деген сорт бар экен. Крапа, бул Мурано. Мурано. Мына кем, мына. Маре де Буа. Сопрано деген сорт бар экен. Сопрано.
алманы эмне деген сорттор? Бул алмалар 2 жылдык алмалар. Бул жерде Star Crimson өзүнчө жыйылып турат, Superchip өзүнчө жыйылып турат. Бул 2 жылдык, 2 жылдык. Морекелерде уже Gala. Gala ретний сорттор келет ошол. Арт жагына могу жерде акча кылып бөлүп коюңуз, Golden бар. Ошо бөлүнүп турат. Жакшы анда экен да. Кайын буйрса 20-мартта келет. Ушул жака кайрылсаңар болот экен. Сиздин адресиңиз кандай дедиз? Биздин адрес Бишкек шаары, Дооронбек Садырбаев көчөсү 149. 149. Сайттарды карап көрсөңүздөр. Номериңиз? 0771 54 80 14. 0778 42 07 44. Андан тышкары жанагы сайтта жүргөн номерлерибиз бар. Интернетке чыккан. Аз кайталап коеюн, жатка билбейм. Так, 777 72 79 17. 777 777 72 72 79 17. 79 17 экен. Ушул дагы бир номер бар. Мегаком компаниясынын 0550 07 84 27. Ушул номерлерге кайрылсаңар болот экен. Анан туугандар, бул көчөтүн реклама кылып атат деп ойлобогула. Биз өзү Малина көчөт Анбаракеден алып иштеп жүрөбүз. Гарантиясы менен берет. Көктөбөй калганынын 40%-ын азыр берип атат бизге. Былтыр кургакчыл болуп погоданын күнөөзү болсо дагы бизге анчам. Мисалы үчүн сиздердики былтыркы жылга караганда 70% өндү да 70%. Кудай буйрса. Анан мындай көчөтүн реклама кылып деп ойлобогула да. Адам катары келип тартып ошол видеону биздин туугандар көрүп койсун. Өзүңөрдөн тандоо, кимисин аласың, кимисин албайсың. Бул көчөт бизнес кылып атыптыр деп ойлойт көбүлөрчү. Мен бизнесим ал эмес. Мен ошол көчөт өсүп чыккандан кийин товарын саткан ошол менин бизнесте ошол жактан пайда түшөт. Ошо рахмат. Атым Кудайберди, аксылыктар укпай деп коюшат. Биз ушу 12 жылдан бери чүй боорунда кулпунай, эже, малина өстүрүп, ошо менен тиричилик кылабыз. Ошолорду кандай кылып отургузуу керек? Ошолордун аралыктары канча болуш керек? Ошолор жөнүндө силерге айтып берейин деп чечтим. Мунугу менин сол тарабымдагы бул кожогат өстүрүлгөн малина. Малина атайын малина өстүрүлгөн. Бул 3 жылдык. Мына мунугу бир жөөк. Бул экинчи жөөгү. Бул жерде эки жөөктүн ортосу биз 2 метрден кылып калтырганбыз. Себеби дегенде мунун ортосунан жана мото блок дейт, ар кандай техникалар жүрөт. Ал эми биздин аксыга жердин астыгына байланыштуу 180-170 кылып отурушсаңар болот. Бул эки жөөктүн ортолуктары. Ал эми жөөккө отургузганда мына мунугу отургузган көчөт десек, ушу менен экинчи көчөттүн ортосу 50 сантиметрден болуш керек да. Мына мунугу отургузулган көчөттөр. Ортосундагы кийинки 2 жылдан кийин эле ортолоруна жаңы кожогаттар чыгат. Бул жери аябай коюу болуп кетет. Муну суюлтканга туура келет. 1-2 жылда бул дал ушундай болуп эле даяр болуп калат. Анан менин оң жактагы бул тарабындагы бул эже малина деп коет. Бул өткөн жыл отургузулган көчөт. Булардын ортолугу 2 метрден болот. Негизи 2 метрден калтырыш керек. Себеби дегенде мунун өзүнчө сыры бар. 2 метрге кармаш керек да. Адан жакын болсо сал мындай булардын жанагы кийинки өскөн бутактарына тоскоол болуп жакшы болбойт. Ошон үчүн 2 метрден калтырыш керек. Мына мунугу бир жөөктүн башы, бул экинчи жөөк мына. Экинчи ушул экөөнүн ортосу 2 метр болуш керек да. Ал эми бул көчөт мына отургузулган көчөт, экинчиси мына. Бул ар бир 1 метрден аралыктар 1 метрден болот.
Бул момундай чатыраш жатып калган себеби бул былтыр отургузулган көчөт. Муну биз жакшы карабадык, тыштап койдук. Себеби дегенде ушул ар бир муну чубуктардын учунан көчөт пайда болот. Жерге түшсө көчөт пайда болуп калат. Силерге буну кандай кылып көтөрүштүн жолун айтып берем. Ал үчүн башка жакка өтүш керек да. Бул участкага отургузулган 7 жыл болду. Ошо 6 жылдан бери ушул жерден түшүм алабыз. Манагы өскөн ежевиканын бутактарын мына күздүн күнү түшүм алынгандан кийин жыйып, эскилерин кыркып, жаңыларын мамытып жаткырып койгонбуз. Бул жаткырбаса кышта суу куруп кетет деген коркунуч бар. Ал эми муногу казыктарды көрдүңөр да. Бул казыктардын бийиктиктери муногу 2 метр. Муногу 2 метр эң башкысы. Мен муну жылда 2 метр кылчу элек. Быйыл 1.80ге ылдый түшүрдүк. Муногу кыркылган бутак, мына муногу атайын көтөрө турган муногу бутак. Бул бутак 2 метр. 2 метр мунога байланат. Буга байланып, анан ушудан түшүм аласыңар да. Анан бул казыктардын ортосу эми ар кандай кылсаңар болот. Темир казык болсо көп узагыраак кылсаңар болот. Мен көбүнчө жыгач пайдаланам. Булардын 4 метр, 5 метрден калтыргам. Анан неме? Бул кышында жабылат. Кышында ошол жаппасаңар болбойт. Мен муну ошо жапкандагы бир секиретин мен силерге айтып коеюн. Муногу отургузулган. Муногу түп. Бир түп ежевиканын түбү. Ал эми казык адам жок дегенде 20-30 сантиметр мамдайраак отургузулган да. Себеби дегенде муну жапканда эртең мына жанагы жапканда казык тоскоолдук кылбайт. Анан агроволокно деген чыгып атпайбы базыр. Ошол агроволокно менен жапкан ыңгайлуу. Аны айырбайсың, башка кылбайсың. Ал эми бул тигинин ортосунда болуп калса, ал кыркышка туура келет экен, башка кылат экен. Ошон үчүн будан берагыраак, сал 20 сантиметр берагыраак отургузулган. Бул эмнеге бияна жип тартып, бияна зым тартып? Бул зым, бул туруктуу. Бул постоянно байланып турат. Буга муногунун бутагы буга байланып бекитилет. Ал эми бул ортосундагы жиптери мына тиякта да бар, 2 катар жип тартылган. Бул тиги көтөрүлгөн бутактарды буга бекемир неме мындай байлап коюш керек да. Бул 2 жерден кыскалары бар, же болбосо башкалары бар. Анан экинчиден жаңы чыккан бутактарды ушуларга байлап өйдө көтөрөсүң. Жаңы бияктан жаңы чыгат. Жаңы чыккан бутактарды ошол мисалы үчүн 60 см, 50 см байланып ошодон өйдө көтөрүлөт дагы. Анан өйдө көтөрүлүп күзүндө буну кыркып, эскизин кыркып, жаңысын жаткырып аткан мезгилде бул жиптер кыркылып алынат. Зым болсо чечки. Зым болсо бул өтө албайсың, наракы берек өтө албай каласың да. Мен ошон үчүн муну жипти атайын. Бул бир сезонго жарайт да. Бир сезон өзүн актайт. Алып саласың, эски менен кошуп, будан алып чыгып кетсең болот. Бул жерде капель боюнча айтып турсам. Мен муну ошо 7 жылдан бери тамчылатып суугарып менен суугарам. Мунугу лента. Бул лентанын аралыктары, көччөлөрүнүн аралыктары 10 см. 4 саат суугарып койсоң жетет. Өзүнүн атайын бекте бир басым болуш керек. Ошол басымда карасаң билинет. Тегиз бул абдан мунун тамчылап суугаргандын жакшы жактары жериңди бир жерин алып кетти, жозо жырып кетти деп бир жактан агып чыгып кетет. Жанагы сепкен дарларыңды агызып суу жууп кетпейт. Ошол жерде калат, ушул жерде сиңет. Анан экинчиден отоо чөп аз чыгат. Эң негизгиси отоо чөп аз чыгат. Ушул булардын немеси. Анан Эжемалинанын бул өзү биздин шартка абдан жакшы өсүмдүк экен. Түшүмдүүлүгү абдан жогору. Ушул сорт мага жагат. Сиздики канча сотук?
Ушул жерим 2 сотук. Наркөт бар болуп 10 сотук да. Наркөт 8 сотук, наркөөнү. Ал бактын эле жээгинде отургузуп койгон. Бактардын арасында отургузса болот буларга. Жанагындай 6-7 метр бактар болсо ошонун ортосуна отургузуп койсо ыңгайлуу. 2 соттук тиги 8 соттук былтыр. Акчаңыз канча болду? Былтыр мурдагы жылы жакшы болгон. Мурдагы жылы 400 миң болгон, былтыр азыраак болуп калды. Былтыр мен азыраак катасын кетирип алдым, 300 миңге жакын болду. Бул таза киреше. Таза киреше. Мына азыр мен ушу күндөн баштап адам иштетем, ушуларды байлатабыз, казык тиги бул бардык расходторду эсептегенден кийин күздө түшүмдүн акырында эсептегенде ушу тазасы мага 300 миң калды да. Оны казыгыңызды көрсөтүп койбойсузбу? Эмне казык? Мынагы. Туугандар мен дагы бир нерсе айтайын. Жана казык мен неме пайдаланам деп атпаймынбы? Жыгач. Бул жерде Ботчат деген жер бар, ошол жерде казыктар аябай көп. Мынагы менин жасаганым мынагы баклашка. 2 литрлик баклашка. 2 литрлик, 2 литрлик баклашка. Баклашканы коюп туруп, ошо 50 сантиметр 2 баклашканы улап туруп койгом, анан неме? Ичине цемент куюп койгом. Бетон. Бетон деп койгом да. Бул чирибейт. Бир жерден экинчиге которсоң боло берет. Деп жасагам, мына ушул 3 жылдан бери кармап турат, эч кандай эч нерсе болгон жок. Ал эми жыгач нерсе ашып кетсе, азыркы мына жоон эмес, мына казыктар. Булар көп болсо 2 жыл, 3 жыл эле чыдайт экен да. Ал эми булар деген 5 жыл, 6 жыл чыдайт деп атам, эми даже көпкө чыдайт го. Онда казыктар сөзсүз жыгачтан болуш керекпи? Жок, жыгачтан эмес. Темирден, бетону бар эми аргым өзүнүн немесине карайт да. Көбүнчө деме пайдаланышып атат темир. Темир бирок азыр эми кымбат да. Мен ушу 7 жылдан бери жыгач эле пайдаланам. Жыгачтан өтөрдү. Бул эжемалынан кандай оорулар бар? Bunun ecemeliğinin neme kileş. Kileş var eken bul kileşke abda bunu darızı var eken birok oşa menen darlap 3 yolu darlap koysan tüşündürü jakşı bışıp jakşı tüşün beret. Al kileştin ziyandılığı bul neme mömözün bışır bağı öteken de. Mömözün bışır bağı öteken. Atak kuratpayt başka kılbayt bolgan mömönü bışır bağı öttä. Başta bir 70% bışır bağı öttä. Bunu darlağı koysan oşan var eken. Menin uçaskamda bar oşonday oğru. Men жылда darlayım, жылда nemetem, birok tüşüm neme kalagan deli tüşüm alıbatam. Men sağa janagı kazıkты bir көргөзүп коеюн, муну кантип жасаган. Ушу эже малинаны көтөргөнгө деп даярдаган казыгым, казык жыгачтан. Кыргызстанда эмне көп, жыгач көп. Анан бирок жыгач жерге отургузгандан кийин ал суу болуп тезирээк чирип калганына байланыштуу мен мындай бир нерсе ойлодум. Муногу түбү мына меге 50 сантиметр муногу. 50 сантиметр. Бул эки баклашкадан турат да. Түбүндө бир баклашка, үстүндө бир баклашка. Түбүнөн түзөп коюп туруп, цемент бетонду куйсаң, куюп туранан сәл каткандан кийин экинчисин улап туруп коюп, анан ушуну мен көмөм. Көмөм. Бу 3 жылдан бери бир дагы чиригенин көрө элекмин. Даже мен ойлойм, көп жылга чейин кызмат кылабы деп. Ушинтип темир анан дагы міне бетон издегендин ордуна бетон казыктар. Бул өзүңөрдүн чөнтөңөргө да ыңгайлуу. Эмне көп ушундай түзүүрөөк жыгач биздин токойлордо көп. Мына муногу даярдап койгон ошо азыркы жана көргөзгөн эжемалинаны көтөрөм. Мына буга мындай. Муногу баклашка. Мына баклашканы бу жерден кезесиң. Мына бул жерден кезесиң. Кезип туруп, коюп, жыгачты салып, анан кийин экинчисинде бунун экинчинин
экинчи баклажканын беринен кезесиң. Мынауга келип такалыш керек да, мынауга отуруш керек. Мынаундагы берден кезесиң, а буну түбүнөн кезесиң. Кийгизесиң дагы, куюп коесуң, ошондо сага жерге 50 сантиметр даяр. Жерден сәл чыгарып туруп, көмүп коесуңар, болду, эч көп жылга чыдайт. Ошол туугандар, азыр ошол көчөт кайсы жерден алыш керек, кандай көчөт алыш керек экенин көрсөттүк. Тигилиш система посадкасын да көрсөттүк. Клубника боюнча жанагы Клубника Кыргызстан Оштогу Алишердин видеолорун көрсөңөр болот. Ошондон да жакшы маалыматтарды берет. Азыр мен силерге клубника боюнча көрсөткөн жокмун. Көбүнчө малина менен эже малина боюнча болуп кетти. Алишердин фамилиясы кандай? Кантип табат кишилер? Клубника Кыргызстан деп эле кирсеңер, ошол жакта YouTube'да каналы бар, Facebook'та бар, Instagram'да бар. Ошол жактан көрсөңөр, алар ошо жаңы технологияда кантип тигиш керек, Европадан сортторду алып келип, ошолор предлагать этишип атат. Биз чогуу иштешебиз, алардын клубникаларын биз экспорт кылганга жардам беребиз деп, ошол экспорт жагы мен моюнга алгам, ал өстүргөн жагы моюнан алган. Ошондой. Мына көрдүңөр, 10 соттук жерден кандай түшүм алат, кандай тигилет. Башка жемишкеге караганда бул ягода жакшы. Главное өстүрүш керек, объем чыгарсаңар, сбыт постоянно болот. Сатабыз. Ал жагынан кыжалат болбогула. Чүйдө биздин точкабыз ошо тоңгучтун үстүндө. Поля бар, ошол жерде точкабыз кылып койгонбуз, ошол жерден прием алабыз. Жалбаттан да алабыз, Жалбаттын Жиде деген айылынан алабыз. Бер жакта Маданият жактан дагы точкабыз бар, ал жерден алабыз. Кудай буйруса. Кийин Оштодагы, Жалбатта, Баткенде да точка ачайлы деген максаттар бар. Быйыл аракет кылып, быйыл баштайбыз. Бирок кийинки жылдан Кудай буйруса бардык жерде биздин точкаларыбыз болот. Ошол жерге алып келип, клубника малинаңарды өткөрүп сөңөр болот. Ягодаңарды. Шарттарды түзүп беребиз бардык жерге. Эгер суроолор боло турган болсо, ушул биздин YouTube каналга катталгыла. Биз постоянно ушул жака видеороликтерди тартып киргизебиз. Анан кийин мен Instagram баракчама да катталып койгула. Ал жактан дагы маалымат берип турабыз. Катталсаңар, ошол жактан толук маалыматтарды алып суроолоруңарды берсеңер болот. Жооп берип турабыз, Кудай буйруса.